Улгайган чоң эне чоң аталарыбыздын эс тутуму начарлап, бала чакасынын же тааныштарынын аттарын унутуп чаташтырат го. Ал бизге күлкүлүү көрүнөт. Бирок Американын президенти Джо Байдендин мындай жоругу колдоочулары үчүн күлкүлүү болбой турат. Бир эле күндө Зеленскийди Путин деп алып, өз орун басары Камала Харристи Трамп деп чаташтырып, Байден ансыз да бул киши кайра президент болууга жарабайт деген пикирлерди күчөтүп ийди. Демократ америкалыктардын айрымдары эми ноябрдагы шайлоого Байденден башканы чыгаралы, болбосо утулабыз деп жатат. Байден болсо жарыштан чыкпайм деп турат. Эгер ал утулса, бийликке кайра Дональд Трамп келиши мүмкүн. Ал келсе, дүйнө дагы кандай өзгөрөт? Кыргызстанга карата мамиле кандай болот? Баягыдай болуп кайра виза бербей баштайбы? АКШда 5 ноябрда президенттик шайлоо өтөт. Анда негизги талапкерлер Американын азыркы президенти Джо Байден менен мурдагы президенти Дональд Трамп. Биринчи теледебат Байден үчүн ийгиликсиз аяктаган. Бул теледебаттан кийин Демократтар партиясында президенттикке башка талапкерди тандоо чакырыктары күндөн күнгө көбөйүүдө. Бир нече демократтар, конгрессмендер Байденди талапкерлигин алууга үндөп атышат. Аларга белгилүү актер Джордж Клуни да кошулду. Демократтар 81деги Байдендин жаш курагына эмес, өзгөчө психикалык абалына жана ден соолугуна кабаттыр. Бирок Байден да көшөрдү. Трампты 2020 жеңип албадым беле, дагы деле жеңип коем деп демденүүдө. Бул тууралуу ал НАТОнун Вашингтондогу саммитинин алкагында өткөн маалымат жыйынында айтты. Дал ушул НАТОнун саммити Байден үчүн негизги сыноо болчу. Ал саммитте дебаттагыдан тең өзүн ишенимдүү алып жүрдү. Бирок эки жерден сөздөн чалынып, кайра талкууга түштү. Russia will not prevail in this war. Ukraine will prevail in this war. And we'll stand with them every single step of the way. That's what the compact says, loudly and clearly. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. Бирок Байден өзүнүн катасын дароо аңдап, президент Путин, президент Зеленский, Путинди жеңүүнүн жолун баарыбыз ойлонушубуз керек деп, ал сөзүн оңдоп кетти. Бирок бир нече саат өтпөй, маалымат жыйынында суроолорго жооп берип жатып, дагы адашты. Вице-президент Камала Харристи вице-президент Трамп деп атап алды. Бирок бул катасын оңдоп убара дагы болгон жок. Албетте, мындай учурду Трамп кое берчүбү? Интернетке какшыктап жатып калды. Трампчылар дал ушул жерден кармап, Байден эл башкарууга жарабай калды деген маанини сиңирүү аракетинде. Белгилүү Политико басылмасы европалык дипломаттар бир нече айдан бери Трамптын болочок командасына кирип калчу кишилер менен байланыш түзүп атышканын жазды. Нью-Йорк Таймс болсо, Байдендин шайлоосуна деген $90 миллион демөөрчү демократтар кое туралы деп бербей турушканын жазды. Негизи эле чаташтырмай жагынан Байден жалгыз эмес. Буга чейин Орусия президенти Владимир Путин деле Кыргызстандын, Казакстандын президенттерин бир канча жолу жаңылыш атаган. Муну атайладыбы же каарылыктын белгисиби деп талкуулап келебиз. Уважаемый Шайман Шарипович, очень рад вас видеть. Кемель Жамилевич Такаев. Вот Кемель Жамилевич выступал. А бирок экөөнүн абалы таптакыр башка. Путиндин ысымдан жаңылуусу бийлигине эч таасири жок. Ал эми Байдендики башка. Өз партиясы демократтардан эле шайлоодон чыгыңыз деп талап койгон конгрессмендер көбөйүп отуруп 21ге жетти. Мындай кырдаал чукул арада башка талапкер чыгарбаса, Байден жарышта кала берсе утулат деген божомолду күчөтүүдө. Эгер Трамп утуп кетсе, АКШнын ички тышкы саясатына чоң өзгөрүү болушу күтүлөт. Тышкы саясаттагы эң чоң өзгөрүү НАТО, Орус-Украин согушу, миграция маселесинде. Трамп НАТОго мүчө өлкөлөргө орток бюджетти тең көтөрөлү, азыр Америкага көп күч келүүдө деп талап кылып келген. Ал эми согушту болсо жеңсем эле токтотом, эки тараптын талабыма көнөт деп чамынат. Миграция маселесинде да кескин позицияда. Президент убагында Мексика менен чек арага дубал орнотуп баштаган эле Трамп. Ошондой эле Трамп бийликте турганда 13 өлкөнүн жарандарына Америкага кириш визасын берүүнү чектеген. Алардын арасында Кыргызстан да бар болчу. Байден келгенде бул чектөө алынган. Америкага кирген каттаган кыргызстандыктар да Байдендин тушунда эселеп көбөйгөн болчу. Бул боюнча комментарий жазып, видеону бөлүшүңүз, аман туруңуз.